Hazreti Peygamberimiz doğrunda hicrat buyruğu verilgende Mekke'de Medine'ye barı köçüşöt bilesizler. Oşonun içinden bir kişi göçöt. Bir kişi göçöt. Makka'dan Medine'ye göçöt. Göçü prosesi olur, amalı olur dep aytalım. Makul bu? Fizически bir amal. Göçü prosesi oldu. Bирок ошол учурда тиги меккелик киши Мадинадагы bir ayal менен сүйлөшүп жаткан болот. Үйлөнүү маселеси боюнча. Тиги Мадинадагы ayal шарт кошот. Эгерде сен Меккеден Мадинага көчө турган болсоң, мен сага турмушка чыгам деп айтат. Бул болсо макулдугун берет дагы ошол учурда хижрат туш келип калат. Көчүү туш келип калат. Мусулмандар менен кошо бул да мусулман көчүп калат. Бирок бул кишинин эмнеси ниети hicrat болгон эмес. Себеби hicrat кылуу өтө чоң бир амал да. Hicrat кылат дагы ким үчүн? Ошон үчүн бул хадисте айтат да, Мухажиру Умму Кайс деп коет. Умму Кайстын эмнеси hicrat кылуучусу, ошол Умму Кайс үчүн Мединага кеткен деп айтат дагы. Сахабалар арасында бир аз талаш тартыш маселеси болот. Монусу канчалык бар жок, себеп дегенде бул Алла жана Алланын элчиси үчүн эмне кылган жок? Göçkön жок, hicrat кылган жок. Бул бир аял үчүн hicrat кылды дегенде Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисин айтат. İnnemel amali bin niyat deydi. Amaldar niyetke жараша bağlanat da atat. Sebep degende oşol ele amal bolup atat. Tigileri de amaldık hicrat amalını atkarap atat. Bul da hicratты atkarap atat. Birok bul adam menen hicrattın bulga tandık bolgon hicrat menen bayıgı Allah üçün bolgon hicrattın ayırması ötö çoğ. Oşol ayırmanın ortaga emne koydu degende жүрөгүндөгү ihlas koyup atat degen söz. Gördüңүздөр mü? Жүрөгүндөгү ihlas koyup atat.